Саламатсыздарбы, урматтуу инста катталуучуларым. Сиздер менен кайрадан эфирде жолугушуп отурганыма абдан кубанычтамын. Эгерде үнүм угуп жаткан болсо, ооба деп плюс белгисин коюп коюңуздар, Менин үнүм угуп жатабы? Чачым түшүп кетет. Менин үнүм угуп жаткан болсо, анда биз эфирибизди баштайбыз. Плюс белгилер кетти. Чоң рахмат. Демек үнүм угулуп жатат. Жакшы. Биздин акыркы Фатима Жумановна менен биргеликте өткөргөн эфирибизди көрдүңүздөр да. Өзүңүздөргө кандай пайда алдыңыздар? Ошол Фатима Жумановна айтып жаткан техниканы аткардыңыздарбы? Негатив ой каптаганда, кыжалатчылыктар болуп жатканда, аябай кайгырып жаткан учурда жанагы резинка техникасын аткардыңыздар деп сунуш кылган. Ошол көнүгүүнү аткарып жаткандар болсо, комментарийге калтырсаңыздар болот. Анткени кийинки эфирге чейин бериле турган көнүгүү мына ушул техниканы аткаруу болгон. Эгерде ушул көнүгүүнү араңыздарда кимдир бирөө аткарып жаткан болсо, мен аткардым деп, жок дегенде бир күн болсо дагы же бир саат болсо дагы аткарганга мындай аракетиңиздерди кылган болсоңуздар, ооба мен аткардым, мага ушундай эме берди, пайда берди деп айтсаңыздар, демек биздин эфирибиз сизге чоң жардам берди деген ойдобуз. Кийинки эфирди дагы аябай кызыктуу өткөргөнгө биз азыр аракет кылып жатабыз. Кийинки эфирде дагы биз мына ушундай күчтүү айымдар менен биргеликте түз эфирде жанагындай суроо жоопторду кылабыз буюрса мындан кийин. Ошондуктан алдын ала сурооңуздарды камдап, балким өзүңүздөр эңсеген кимдир мындай күчтүү коучтардын же болбосо башка бир тренингтерге катыша албай, ушундай бир мүмкүнчүлүгүңүздөр болбой жаткандыр, же ушундай кандайдыр бир тоскоолдуктар болуп калат, ушундай сабакка катышайын, өнүгөйүн, өсөйүнчү китеп алайын дегенде ушундай тоскоолдуктар болуп кала берет да, туурабы? Ошондой болуп, бирок мүмкүнчүлүгүңүздөр болбой жаткан болсо, мындан кийин түз эфирлерде мына ушундай Фатима Жумановна сыяктуу билимдүү, илимдүү аялдарды, эжелерди мына ушундай түз эфирге чакырабыз. Ошол түз эфирде өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берип, өзүңүздөрдүн көптөн күткөн, түшүнбөй, билбей жүргөн, сиздерди кыйнап жүргөн суроолорго ушул түз эфирде жооп алсаңыз болот. Эгерде ошол түз эфирдеги резинка техникасын аткаргандар болсо, кандай жыйынтыктарга жеттиңиздер, мына ошону комментарийге калтырыңыздар. Ал эми бүгүн болсо сиздерге дагы бир арада бат-баттан эфирге чыгып турууну туура көрдүм, анткени көп убакытка чейин эфирге чыкпай калганда мына ушундай бир алыстык эмнегедир мен өзүмдү ошо сиздерден алыстап кеткендей сезип, мына көптөгөн айымдар менен сүйлөшүп турууну мен өзүмө адат кылып алгандыктан өзүмдү алыстап, жалгызсырап калгандай, кандайдыр бир түшүнүксүз сезимдер да. Мына ушундай болуп калат экен. Ошон үчүн мүмкүн болушунча түз эфирге чыкканга аракет кылып атам, анткени мен ар бир күндүк убакытта алдын ала мындай план кылып жазып коем да, саат ушунча сааттан ушул саатка чейин же ушул убакытка чейин какой-то бир жумушту аткарып бүтөм, андан кийин ушундай кылам, дагы бир жерге барам, дагы бирөөлөр менен жолугам, же болбосо өзүм эс алам. Ушул сыяктуу бөлүп план кылып жазып койгом да. Кээде ошол пландар толугу менен аткарылып калат, кээде аткарылбай калат. Эми бул уже крайне ошол нерсени унутуп калбаш үчүн жазуу мен үчүн адат болуп калган. Бирок сөзсүз түрдө ошол эфирлерди, түз эфирге чыгуу күн сайын мен ошол пландарымдын эң башкы салында турат. Эми бүгүнкү сиздер менен бөлүшүп турган менин түз эфирим кандай?
мисалы бизде азыркы учурда мен акча боюнча тренер эмесмин, бирок ошентсе дагы кандайдыр бир жок дегенде ушул канча адам эфирге катышса дагы жок дегенде бир адамга болсо да ошол акча жөнүндө бир аз мындай башка бир түшүнүктөрдү берип өткүм келет да. Анткени эркектерге акча башка бир жолдор менен келет, аны билесиздер. Аялдарга башка жол менен келет экен. Экөөнүн жолу таптакыр эки башка экен да. Бул нерсени мен өзүм уже практика жүзүндө, жашоодо ушундай колдонуп көрүп, анан азыр бир чечимге келдим да. Эми эркектер өздөрүн качан жанагындай физический жактан аябай мындай ойлорун бүт ошол эмеге максатына коюп, максатка буруп, анан кийин көздөгөн максатына оюн буруп, физический жактан аябай жанын карч уруп иштесе, мына ошондо ошол эркекке акча келет экен да. Ал эми аялдар мына ошентип иштеген болсо, кыйналып, ушунчалык бир өзүн мажбурлап, эркектин жолу менен акча тапкан болсо, мына ошондо аялдар ооруп калат экен да. Муну эми бул менин сөзүм эмес, бул көптөгөн китептерде жазылган сөздөр. Мисалы психологияда жазылат. Бул жерде аялдын энергиясы менен эркектин энергиясы такыр эки башка деп айтышат да. Анткени аялдар эркектин энергиясы менен акча табышы мүмкүн дейт. Мисалы стройкада иштеп, машина, мисалы эркектер кылган жумуштарды, оор жумуштарды ошондой кылганга эме жетет, күчү жетет дейт. Бирок эң жыйынтыгында эмне болот? Жыйынтыгында ошол аял ооруп калат дейт. Жыйынтыгында ошол аял өзүнүн аялдык касиетинен ажырап калат. Назиктик жоголот. Ушундай бир эркектик мүнөздөрү көбөйүп кетет деп жазат да психологияда. Эми бул жерде уже научный сөздөр көп болгондуктан балким сиздерге түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн, бирок мен мындай кыргызча жалпак тилинде түшүндүргөнгө аракет кылып көрөйүн деп атам да. Ал эми аялдарга эмне? Аялдарга бул бизде динибизде дагы айткан, аялдар кааласа иштейт, кааласа иштебейт. Эгерде иштегиси келбесе иштебей койгонго дагы мен иштебейм деп айтканга дагы акысы бар. Анткени анын жаны, анын убактысы, алардын ушул ден соолугу бир гана балдары үчүн, анан ошол өзүнүн жолдошу үчүн бөлүнүш керек экен да, арналыш керек экен. Эч качан бир үй бүлөнү обеспечивать эте турган, үй салганга, ошол үйдө эмне жетишпей аткан болсо ошол нерселерди эркектин ордуна иштеп же эркек менен бирдей ушундай жумуштарды аткарып иш кылганга мүмкүн эмес деп, мисалы динибизде деле айтат да, көчөдө иштебеш керек деп. Эми бул жерде аялдарды бир аз мындай үстүртөн гана айтып койгондо аялдарга мүмкүн эмес деп элечи. Эми ошол нерсени психологияда терең казып майдалап туруп, анан аялдын энергиясы, аялдын жолу башка, эркектин жолу башка акча табууда деп айтканда, аялдардын жолу кандай? Аялдардын жолу качан өзүн мисалы айтып жатпайсызбы? Эркектердин күчү аялдарга караганда 9 эсе күчтүү физический жактан, денеси жагынан. Ал эми аялдардын ички энергиясы эркектердине караганда 9 эсе күчтүү болот экен, ички жан дүйнөсү. Демек, бул жерде эркектер физический жактан күчтүү болсо акча көп табат экен. Ал эми аялдар психологический жактан күчтүү болсо, мына ошондо акчабы, белектерби, сүйүүбү, мамиле эмне деген болсо каалаган нерсесине жете алат экен да. Бул жерде уже аялдардын эң негизги максаты, жашоого келе тургандагы эң биринчи максаты өзүнө өзү кызмат кылуу. Аялдар өзүнө өзү кызмат кылганды, өзүн өзүн сүйгөндү билген болсо, калганы уже как цепочка катары бири-бири менен уланып кете берет дейт. Эң биринчи кезекте аялдын мына ошо Кудайдын алдында жасай турган жумушу бул өзүн мындай сулуу, сымбаттуу, келбеттүү кылып алып жүрүш. Мына ошол эң биринчи жасай турган милдети. Андан кийин уже балдар үчүн, жолдош үчүн мына ушинтип анан тууган урук, ата-эне, кайын-журт ушинтип кете берет деп айтат. Өзүңүздөр да байкасаңыздар керек, мисалы сиздер ушундай бир жаңы кийим алсаңыздар, өзүңүздөргө кандайдыр бир кам көрүп, салонго барып, ушундай бир жагымдуу нерселерди кылган болсоңуздар, аябай маанайыңыздар жакшы болуп, ушунчалык өзүңүздөрдү бир бактылуу сезип кетесиздер да. Ошол учурда шоктонуп жаткан балдарыңыздын кылыгы дагы сиз үчүн аябай жагымдуу болуп көтөрөсүз. Күйөөңүз бир мындай корс сүйлөп койсо дагы анын сөзүн дагы анча маани бербейсиз. Бул учурда сиз уже энергияңыз көтөрүлүп, ушунчалык бир башка бир потокто жүргөн болосуз да. Демек, бул жерде сөзсүз түрдө өзүңүзгө биринчи кезекте кам көрүшүңүз керек. Каалайсызбы, каалабайсызбы, акча жок деп эконом кыласызбы? Анткени аял качан эконом кылып баштаганда, мына ошондо бул жанагы
психология бедности деп айтат да, ушул кедейчиликтин эң биринчи эмеси башталат экен. Эми эконом дегенде эмне, слишком эле мындай эме кылып эле өзүнө такыр ден соолугу ооруп жатса деле, өзүнө бир керектүү, ушунчалык керектүү болуп жатса деле жок деп кармап олтура берген эми кээ бирки аялдарга айтарым да, жок, сиз өзүңүзгө мына ушул аял болуп жаралгандан кийин жок дегенде өзүңүзгө сулуулук жаатында өзүңүздүн ден соолугуңузду, ички жан дүйнөңүздү, кругозор, мына билим алып атабыз. Мына ошол тармактарга жок дегенде өзүңүзгө инвестиция кылышыңыз керек. Жок дегенде бул дагы жанагы соопчулук үчүн биз садака кылабыз го башка бирөөлөргө. Өзүңүзгө садака кылбастан туруп бир нерсени башка бирөөлөргө бере албайсыз да. Мисалы көптөгөн айымдар кайрылат мага, мен башка айымдарга үйрөткүм келет, башка айымдарга сабак бергим келет, көптөгөн айымдарды мен ушундай жардам бергим келет деп. Анан мен мисалы мына китепти дагы сатып жатканда көптөгөн айымдар мага айтат да, мен сиздин китебиңиздин негизинде ушинтип сабак өткүм келет депчи. Мен эч качан мындай жан дүйнөм тар эмес, мен жан дүйнөм кенен эч качан жок деген эмесмин. Макул дейм, дайым эле. Эгерде сиз ошондой сабак өткүңүз келип аткан болсо өтүңүз. Бирок ошол китепти эң биринчи өзүңүзгө колдонуп көрүп туруп, практика жүзүндө колдонуп, өзүңүзгө пайдасын алып келип, анан кийин ошол нерсени өзүңүз түшүнүп жеткенден кийин анан башка бирөөлөргө жеткире аласыз да. Анан өзүңүзгө бир жардам тийбестен туруп, өзүңүзгө бир ыра көрбөй эле башка бирөөлөргө кыла бергенде какой-то бир убакыттан кийин сизде уже энергетический истощение болуп кетет. Сизде потому что сиздин ичиңизде жок нерсени башка бирөөлөргө ушундай бергенге сунуштаганга аракет кылып жатасыз да. Качан өзүңүздө ичиңизде ушундай толуп ташып турганда өзүңүз эле бир эч кимдин жардамысыз жок эле, эч кимден сурабай эле, эч кимден уруксат сурабай эле өзүңүз эле ушундай бир бөлүшөйүн, кереги жок жерде деле сүйлөп, сизди укпаган жерде деле ушундай сүйлөп, ушинтип олтуруп өзүңүздү жолуңузду таап аласыз. Ошондуктан мен айтат элем, биринчи өзүңүздөргө кызмат кылыңыздар, өзүңүздөргө ушундай бир жагымдуу сюрприздерди жасаңыздар. Бул жерде мен айта турган не обязательно экен да, күйөөңүздү күтүп, качан мага белек берет, качан мага мен көңүлүмдү алат, качан мага бир жагымдуу сөз сүйлөйт деп. Бул дагы биздин өзүбүздүн жашообуздун жоопкерчилиги экен. Сиз качан өзүңүз жагымдуу нерселерди кылып, өзүңүздү сүйүндүрө алсаңыз гана сиздин күйөөңүз дагы ошондой кыла алат экен да. Эгерде өзүңүзгө жагымдуу сөздөрдү арнагандан ичиңиз тарып аткан болсо, өзүңүзгө бир жакшы көргөн көйнөгүңүздү алам деп туруп, бирок ошого экономдоп кой деп албай туруп кетип калган болсоңуз, анан башка күйөөңүзгө ошол нерсени алып бер деп тирөбүт эткенге биздин акыбыз жок экен. Эң биринчи сиз өзүңүзгө ошол нерсени алып, мен ушуга татыктуумун, мен ушул нерсени алганга милдеттүүмүн, мен аялмын, мен ушул нерсени алышым керек, потому что мен ушундай жыргап жашаш үчүн келгенмин деп, ушундай бир психологияны өзгөртүш керек экен да. Бул жерде жанагы байлардын психологиясы, кедейлердин психологиясы деп айтат го. Бул жерде бизде азыр айымдардын көпчүлүгү ушундай экономдоп үйрөнүп калганбыз да. Бул жакшы нерсе, эконом кылганчы. Кээ бир жерде караганда кээ бир айымдар мисалы тиши ооруса деле, тиштери ооруп ушундай бир бүлүнүп жоголуп кетсе деле эконом кылып жүргөндөр бар да. Кой мен балам үчүн, кой ушул эме үчүн, дагы бир нерсе үчүн, дагы бир нерсе ала калайлы, дагы машина ала калайлы, үй ала калайлы, же болбосо дагы башка нерсе. Ден соолугу ооруп жаткан аялдар бар, женский жактан ооруп жаткан көптөгөн ооруп, бирок ошол ооруга чыдап жүргөндөр бар. Мен не обязательно айтпайм, көйнөк алып жасам, салонго баргыла деп мен эч кимге айткан эмесмин. Салон мен өзүм деле барбайм мисалы. Бирок эң биринчи кезекте ден соолукту караш керек да. Ден соолугуңуздан кандайдыр бир күмөнсүрөп, бир сизге тынчсыздануу жараттыбы, эң биринчи кезекте акчанын көзүнө карабастан сөзсүз ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр. Өзүңүз деле мына интернеттен окуп, көрүп атсаңыздар керек. Ден соолугунан ажырап калгандан кийин эч кимге кереги жок аялдарды таштап кетип калган, кээ бир учурда балдарды деле карабай калат. Мына карылар үйүнө бир эжеден жанагы интервью алып атпайбы журналист. Карылар үйүнө барып бир эжеден алса, бул жерде сизди жакшы карайт десе, бул жерде аябай жакшы карайт. Ошентсе дагы балдарым сагынат экем да деп ушундай бир ыйлап айтып атат. Ооруп калып балдарым ушинтип эрезеге жетип кирип ушундай путуна тургузуп үйлөнтүп жайланткандан кийин көп ооруганымдан балдарыма да жакпай калдым, ушул жерге өздөрү алып келип коюшту. Өзүнүн баласы карылар үйүнө алып келип койду.
ошол эже дагы жебей ичпей ошо балдарына багы болуп турду да. Кийин ооругандан кийин балдары көтөрө албады аны. Мен эч бир кыргыз айымдарында ушундай болушун каалабайм да. Эң биринчи кезекте аялдар ошо өзүн сыйлап, ушундай сулуу болуп турсаңыз, жолдошуңуздун астына, ушундай бир келбеттүү күлүп жайнап турсаңыз, жолдошуңуз өзү эле акча десеңиз акча таап берет, белек десеңиз белегин камдап берет. Какой-то бир ортодо ушундай бир жанагындай периоддор болот өйдө ылдый, жумушу жок болуп калышы мүмкүн, ушундай болуп калышы мүмкүн. Ошол учурда дагы сизди карап туруп, ушу көзү кубанып, сизди карап ушундай сүйүп, сиз үчүн бардык нерсени кылганга даяр болот да. Анткени сизди жоготуп койгондон коркот ошол эркекчи. Сиз анын көзүнө ушундай жаркырап, жайнап, сулуу болуп, ден соолугуңуз мыкты болуп турган болсо, сизди жоготуп коюудан коркот. Анан сиз анын көзүнө бир башкача бир ажаан болуп, улам эле ооруп, энергияңыз жок, алысырап, кабагыңыздан кар жаап турган болсо, терет нечего да, сиздин керегиңиз жок болуп калат. Ошон үчүн айтат элем мен айымдарга, мына китепти сатып алган айымдар бар. Ошол китептин үстүнөн үмүт кылып изденип жаткандар бар. Бул жерде азыр мисалы 100 китеп чыкты дедим, 100 китеп толук сатылып бүттү. Ошол 100 айымдыга мен айтат элем, ошол 100 айымдын ой жүгүртүүсү, ойлонуусу 100 түрдүү да. Мисалы үчүн бир айымга келип туруп, ушул биринчи көнүгүүнү кантип аткардыңыз десең, андан башкача сөздөр чыгат. Ал эми экинчи айымга келип туруп, ушул биринчи көнүгүүнү кантип аткардыңыз десем, андан башкача чыгат. Значит, бул жерде китеп бир эле, сөздөр бир, бирок ошол нерсени кабыл алууда жатат да. Балким сиз ошол биринчи эле 3 күндүн ичинде эле сизде бир башкача сознание ойгонот ошол китептен. Балким ошол 100 күн бою иштеп олтуруп, арада ушундай таштап саласыз, кайра көтөрүлөсүз, кайра турасыз, мына ошентип олтуруп, анан какой-то бир убакытта, балким 60-күнгө келгенде, балким 90 күнгө, балким эң акыркы 100-күнгө келгенде, о, мен эми түшүндүм бул нерсени. Көрсө ушул жерде турбайбы, мен ушул нерсени эми түшүндүм деп туруп өзүңүздүн издеп жүргөн нерсеңизди мына ошондо табасыз. Эми мен дагы бир нерсени айтат элем. Бул китепти өзүңүздү мажбурлап аткарбашыңыз керек, көнүгүүлөрдү. Өзүңүзгө мындай милдет катары кылып албаңыз да, потому что өзүңүз деле мына бул жерде аялдар болуп турат, айтайын. Мисалы, сизге милдеттүү түрдө бирөө келип иш дайындап, ушуну кылышың керек, сен милдеттүүсүң, сен ушул нерсени кылганга милдеттүүсүң, ты должна дей берген кээ бир учурлар болот го. Ошол учурда ушунчалык бир жерип, жек көрүп, бирок кылып атасыз, ошол жерде сиздеги баягы жек көрүү энергия түшүп турат да, мына энергияңыз ушундай бир вибрациялары чыгып турат. Ошол иштен эч кандай бир пайда жок да. Кээ бир учурда ушундай бир өзүңүзгө бир белек алганыңызда, өзүңүзгө кам көргөн учурларда мындай болот. Иш кылбай эле эртеси күнү кыла турган иштерди дагы ушунчалык бир эргүү менен бактылуу болуп, ушундай бир башкача каалоо менен аткарасыз го. Бул учурда уже эки башка потокто. Биринчи учурда уже ненависть, потому что сиздин үстүңүздөн сизди кимдир бирөө мажбурлап жатат, кылышың керек деп. Ал учурда эч нерсе, наоборот, сиз аркага кетесиз. Наоборот, сиз мындай жоготууга учурайсыз да, сиздин энергияңыз жоголот. Качан сиз эргүү менен аткарганыңызды, эртеңки күндү ынтызарлык менен, умтулуу менен күтүп жатканыңызда, эртеңки жасала турган ишти дагы кой, мен бүгүн ушундай жасап коеюнчу деп ойлонуп олтуруп эле ушундай бир убактыңыз кенен болуп жасап койгон болсоңуз, сүйүп. Мына ошондо сиздеги бөлүнүп жаткан энергиядан, сиздеги бөлүнүп жаткан ушундай бир адамдардан чыгат го, жана вибрация, низкий вибрация, высокий вибрация деп. Ошол учурда сизде сүйүүнүн вибрациясы чыгат дагы. Ошол ишиңизге өзүнчө эле бир, бизге көрүнбөйт, психологдор айтат, ошол аялдын сүйүнүп жасаган жумушунан гүлөнүп чыгат дейт да. Бул деген уже береке. Ошол жерден берекелер бизге билинбейт. Ошол сиз жасаган жумуштан жолдошуңуз балким тамак жасап койгондурсуз, балким анын кирлерин жууп койгонсу, кийимдерин. Ошол нерсени колдонгон, ошол тамакты ичкен үйдөгү жолдошуңуз, балдарыңыздан ден соолугуна пайдалуу нерсе болушу мүмкүн, кандайдыр бир жамандыктардан сактап калышы мүмкүн, жолдошуңуздун жумушуна ушундай бир кандайдыр бир шит деп коелу. Мына ушуларга чоң жардам берет. Ошондуктан айтат элем, бул китепти жанагы аткарып жатканда эч качан өзүңүзгө мажбур кылбаңыздар. Какой-то бир убакыт мындай каалабай жатасызбы, сразу токтотуңуз дагы башка нерсе менен алектениңиз. Негизи бир көнүгүүнү аткаргандан кийин сүйүп аткарып, эртеси күнү убактыңыз болбой аткан болсо, өзүңүздү күнөөлөштүн кереги жок. Эртеси күнү кайра ошол көнүгүүнү улантып кете беришиңиз керек. Эң негизги айта турган жерде, ошол ар бир күндөгү көнүгүүлөрдү аткарып жатканда сизде мындай
энергияңыз вибрациялар, толкундар деп айтабыз го. Ошо толкундарыңыз бийикке чыгып, энергияңыз көтөрүлүп, ушундай бир өзүңүздү бактылуу, спокойный, ичиңиздеги внутренний эмеңиз, абалыңыз, состоянияңыз ушунчалык тыптынч болуп, башка бир дүйнөгө киргендей нерсени чагылдырышыңыз керек да. Мына ошол эң негизги максат. Ошол состоянияңыз менен 100 күн бою тынбай болуп турса сизде, значит сиздеги ушул кезге чейин жабылып турган талантыңыз, ушул кезге чейин сизди таппай кыйнап жүргөн нерселердин баардыгына жооп табылат. Эми ар кимде жана айылдагы келиндерге өзгөчө кыйын, бала карап, жумуштарды аткарып отуруп, китепке кээде эми өзүнө ушундай китепке убакыт арнап отурганда чарчап калат, убактысы жетпей калат. Ошол учурда мен айтат элем, чарчадыңызбы, эс алыңыз, эртеси күнү аткарсаңыз да болот. Бул жерде суроо бар экен, китебиң калдыбы, дагы чыгабы дейт, Махаббат 2809. Биздин эми жанагы биринчи 100 китеп чыгат деп айтканбыз. Ошол 100 китеп толугу менен сатылып бүттүп, ушул 100 китеп акция иретинде чыккан. Жеткирүү ушул Кыргызстан ичине, башка областтарга ушундай бекер кылып жеткирип бердик да, бүт баардык тарапкачы. Ошону менен биргеликте үстүнө 10дон ашуун медитацияларды кошуп бердик. Эми 100 китеп уже сатылып бүттү. Мындан кийин дагы уже экинчи партия мына басылып чыкты, уже жакында чыгып, эртең бүрсүңдө чыгып атат. Бул учурда уже доставка ар ким өзү келип алып кетет, каалагандар. Анткени ошол 100 китепке жетишип калыңыздар, медитациялар менен кошо алыңыздар деп айткам. Эми бунусунда медитациялар берилбейт. Берилсе дагы 10го жакын эмес, эми көп болсо бир 3-4 медитация кошуп беребиз. Андан башка медитациялар берилбейт. Андан сырткары жеткирүү акысы ушул кезге чейин акысыз болсо, эми мындан кийин ошол каалагандар өздөрү келип алып кетишет. Анан же болбосо ошол акы төлөп алышыңыздар мүмкүн да. Мага кече жакында суроо келди. Өзүм WhatsApp номериме келди. Ошол суроодо мени аябай көп ойлонтуруп койду да. Бул туурасында балким бизнес тренерлер, жанагы акча боюнча сабак бере тургандар балким башкача деп жооп берет, бирок мен өзүмдүн жеке пикиримди айткым келет да. Мисалы мага балким ойноп жазып койгондур, балким ойноп эле суроо берип койгондур, бирок мен мындай серьезный эле кабыл алдым бул суроону. Мен кантип $1 миллион акча таба алам деп жазыптыр да. Аялбы, эркекми мен билбейм, бирок мен канткенде $1 миллион акча таба алам деп, акча иштей алам деп жазыптыр. $1 миллион иштеш, бул уже акчанын энергиясы, бул жерде башка, адамдын энергиясы өзүнчө башка деп бизде жана окугандар араңыздарда билесиздер, окубагандар болсо бир аз түшүнүксүз болуп калат. Биз акча табабыз дегенде мурда акча иштешим керек, акча табышым керек деп ошол максатты коердон мурда башкаларга кандай менин кандай кызматым тиет, менин кандай пайдам тиет деген суроону беришибиз керек экен. Мына ошондо ошол сиздин кызматыңыз, сиздин пайдаңыз башка бирлөргө тийгенде гана ошолордон акча келет да. Менин жеке оюм. Мисалы сиз $1 миллион каяктан акча табам деп ойлошуңуз мүмкүн. Бул үчүн сизде толук түрдө ой жүгүртүүңүз, сиздин психологияңыз, сиздин энергияңыз, сиздин билимиңиз, илимиңиз, сүйлөшүү манераңыз бүт баарын оңдош үчүн биринчи кезекте ошо билим алып, өзүңүздү толук түрдө автоматом өзгөртүшүңүз керек. Жөн гана отуруп, мен кантип $1 миллион таба алам деп. Анан бир идея жаралып калды анда. Сиз идеяны ошол идеяңызды ишке ашыруу үчүн ортодо кыйынчылыктар болуп калат да. Ошол учурда бул менин колуман келбейт экен деп таштап салсаңыз кыла албайсыз да. Эми муну баарыбыз эле билебиз, Эми эгерде сизде ушул нерсе, хотя бы $1 миллион эмес, хотя бы $10 000 дейле, сизге учурда $10 000 же болбосо $1000 акча керек болуп аткан болсо, ошол учурда кантип табам дебестен, мен ошол акчаны табуу үчүн башкаларга кандай пайда алып келе алам деген суроо болсо сизде. Потому что ар бир адамда ичинде жөндөмдөр, таланттар болот.
сиздин талантыңыз кимдир бирөөгө керек да. Кимдир бирөө сиздики, мисалы каякта бир нерсе, мисалы мен да көп айтат, бир нерселерди эле айтып атасың деп, түшүнбөгөндөр түшүнбөйт да менин сөзүмдү. Нелерди эле айтып атасың депчи. А бирок түшүнгөндөр ошол нерсени кабыл алып, рахмат деп ыраазычылыктарын айтышат да. Канткенде мен башка бирөөлөргө пайдамды тийгизип, анан ошол акчаны таба алам деген суроону койсоңуз, мына ошондо сиз анык жолуңузду ачкан болосуз. Бул жерде сиз башка бирөөлөргө кызмат кылып атасыз, башка бирөөлөргө соопчулук иретинде, башка бирөөлөргө ушундай бир өзүңүздүн пайдаңызды тийгизип атып, алар чын жүрөктөн ыраазычылык берип, ыраазычылык билдирип, анан сизге Кудайым өзү эле ошол сиз көздөгөн акчаларды берет. Ошондуктан мен айтат элем, кантип акча таба алам деп өзүңүздүн жеке керт башыңызды ойлобостон, мен адамдарга кантип пайда алып келе алам десеңиз, ошол өзүңүздөгү сизге керектүү сумманы Кудайым өзү берип коет. Сизге балким ошо $1 миллион керек эмес, потому что сиз ошол колуңузга жөн гана бир чемодан акчаны коюп койгон болсо астыңызга, сиз аны көтөрө албай калышыңыз мүмкүн. Кээ бирки адамдарды байкасаңыздар керек, аябай бир колунда акча жок, жүрүп случайно байып кетет же случайно колуна акча түшүп калганда, адамдарды теңсинбей калат, тоготпой калат, ушундай бир өзгөрүп, бир башкача болуп калат. Уже акчанын энергиясы баягы адамды бузуп атат, ошонун аурасын бузуп атат, ички жан дүйнөсүн бузуп атат, башка бир жаман жолго түртмөлөп атат да. Уже ал адам, значит, акчаны көтөрө албай атканын белгиси. Ошол $1 миллион сиз ылайыктуу болушуңуз үчүн ички мышлениеңизди, сырткы жөндөм, тарбия, баскан турган кулк мүнөзүңүздү ошол $1 миллион ылайыктуу кылып жеткиришиңиз керек, өзгөртүшүңүз керек деп айтат элем. Медитацияңды кошуп эле койсоң кандай болот? Эрдек кылсаң сүрөнгө кыл деген сөз бар го дейт. Анда сүйлөшүп көрөбүз биз командабыз менен. Анан экинчи суроо ошол WhatsApp номериме жазган суроо кандай болду дебейсиздерби? Мага берилген экинчи суроодо ушундай бир мени аябай көптөгөн адамдар ушак кылышат дейт да. Мен ошол турмушка чыкканыма бир 3-4 жыл болду дейт. Турмушка чыкканга чейин дагы, турмушка чыккандан кийин деле абысымдарым, кошуналарым, кайын журтум ушундай көп ушак кылат дейт. Эми ушакты билесиздер да, бизде кыргыздарда ушаксыз жашай албайт, жанагы азыр мына журналисттер деле, ютубтагы блогерлер деле башка мамлекеттеги ушундай жаңылыктарды, биздеги жаңылыктарды бурмалап элдин алдына алып чыгып атат жаңылыктарды. Ар кандай темаларды коюп, элдерди жанагындай паника кылдырып, кыжалат кылып, жана темасын окуганда эле адам өзүнчө эле бир чыңалып чыгат, адамдын нервтери. Негизи адамдар эки түргө бөлүнөт экен да. Кудайдын эмеси, Кудайдын аскери же болбосо шайтандын аскери депчи. Шайтандын аскерлери мына ушундай жаман кабарларды, ушактарды бири-бирине чагыштырып, уруштуруп тургандар, мына ушундай шайтандын аскерлери болот экен да. Жеткирип турат жаман кабарлардычы. Ал эми Кудайдын аскерлери деп булар жакшы кабарларды, элдерге пайда алып келе турган, элдерге эртеңки күнүнө бир жардам бере турган, өзүнүн пайдасын тийгизе турган, мына ушуларды Кудайдын аскери деп айтат экен. Бизде азыр кээ бирки жанагындай чала журналисттерди, чала блогерлерди ютубта карасаңыздар, ютубта көптөгөн жаңылык сайттарды ачып карасаңыздар, аябай жаман кабарлар бар го, бурмалап ойуна келген сөздөр. Мына ушуларды карап турсаңыздар, лишь бы акча табыш үчүн оозуна келген нерселерди чыгарышат. Булар уже шайтандын аскерлери, булар акча үчүн бардык нерсеге даяр. Булар ушакчылар чындыгындачы. Мына ошондуктан мен айтат элем, мен уже башка темага өтүп кеттим. Мен ушундай ушак кылышат, анан критика кылышат деп айтат. Мен бир жакшы иш кылайын дейм, ушундай бир жакшы бирөөлөргө жардам берейин дейм, бирок мени адамдар критика кыла берет, туугандарым критика кылат деп ушинтип суроо бериптир да. Мен айтат элем, ушул кезге чейин жалпы ушул жерде айымдарга, ушул кезге чейин сиздин кайсы мүнөзүңүздү, сиздин кайсы жумушуңузду, сиздин кайсы кулк мүнөзүңүздү адамдар көп критика кылган болсо, именно ошол нерсени сиз өстүрүшүңүз керек. Именно ошол нерсени сиз мындай өрчүтүшүңүз керек да. Мына ошол сиздин настоящий чыныгы өзүңүздүн өздүгүңүз ошол эмеде жатат. Адамдар критика кылып сизди наоборот басынтып атат, а сиздин өсө турган, өзгөрө турган, өнүгө турган точкаңыз мына ошол жерде.
Ошондуктан байкап көрүңүз, сизди ушул кезге чейин кайсыл мүнөзүңүзгө, кайсыл баскан турганыңызга, кайсыл өзүңүздүн кыймыл аракетиңизге көбүрөөк адамдар критика кылган болсо, ошол нерсени блокнотуңузга жазыңыз дагы аябай ойлонуп көрүңүз. Ушул нерсе менин колуман келүүдө. Мисалы мен кичинекейимде 5-класстан 8-класска чейин комуз школада окугам. 9-класска чейин комуз школада окуп, анан аябай тартынчаак болчумун, сүйлөй албайм, анан ырдаган келгенде такыр эле өнүм чыкчу эмес. Анан классташтарым мени ушундай бир эме кылчу да, сен комуз чертесиңби, сен бир колуңан бир нерсе келеби деп. Анан мен андан сырткары өзүбүздүн тууган чөйрөбүз деле, туугандарыбыз дагы, сен бир нерсе кыла ала белең, сен колуңан комуз чертиш келеби эле, сен ырдай ала белең деп эле ушинтип мени чүнчүтө беришчү. Кийин ушундай студент кезде жанагындай конкурстар болуп, концерттер коюлуп ушундай болгондо биздин группадан ушундай комуз черте тургандар ким бар деп сурап кетип, анан ошол боюнча мени мактап ошол жерде ошентип отуруп, мен комузга болгон сүйүүм, ошо комузга болгон, музыкага болгон сүйүүм ошол жерде өсүп кетти да. Мен азыр деле жалгыз калганда музыкасыз тура албайм, медитация жасап, ошо комуз, музыкалдык инструменттерде мына ушинтип эч ким жок жерде ушундай эме кылам да. Андан сырткары сүйлөгөндө тартынып отуруп, мен өзүмдүн сүйлөгөн сөзүмдү мен аягымдан чыгарбастан жеп салчумун да. Сүйлөй албайчы, бирөөлөргө так мен өзүмдүн оюмду билдире алчу эмесмин, потому что мен ушунчалык уялчак болчумун. Ошол уялчактыгыман аябай көп мага ушундай критика кылышчу. Именно мына ошонун артынан даже мен эң биринчи жолу камерага чыкканда өзүмдү жоготуп, мен кадимкидей эметип салгам, титирепчи. Көрсө ошол эмнеден тартынсаң, эмнеден уялсаң, сени ким кайсыл жерде көп шылдың кылган болсо, именно ошол жерден сен өсө турган точкаң башталат экен да. Ошол нерсени дагы унутпай блокнотуңуздарга жазып алсаңыздар болот, потому что кандайдыр бир деңгээлде кайсы бир учурда ушул сөзүмдү эстейсиздер дагы, менин ушундай эмем ачылды деп өзүңүздөр байкап каласыздар да. Андан кийин дагы бир айымдын жазган суроосун мен азыр эстеп калдым, ошол эстегенди айтып калайын. Мен өзүмдү ушундай, мен ушул кезге чейин дейт, уже мен 40ка чыгып калдым. Мен өзүмдү бул дүйнөдөгү эң бактысыз адаммын, эң бактысыз адам катары ойлоймун деп айтат да, потому что мен бир күнүм да бактылуу өткөн эмес. Күн сайын, жыл сайын мен ушу төрөлгөндөн бери бактысыздык жашоодо жашап келатам деп айтат да. Кечээ сиздер менен өтүп жаткан Фатима Жумановна менен болгон бирге түз эфирде айткан Опра Уинфри деген телеалпаруучу, американский ведущая, аябай сонун өзүнүн школасы бар, өзүнүн ушундай бир окуучулары, дүйнөлүк эмеге чейин журналисттерди тарбиялап чыгып, аябай бай айым, негр аял. Эми бул айымдын баскан ушул өсүп, ушул кезге чейинки жашап келген өмүр баянын окуп көрсөңүздөр аябай страшный да. Потому что аны 9 жашында белгисиз бир эркектер зордуктап кеткен. Ага чейин уже апасы менен атасы ажырашып кеткенде, апасына да батпайт, атасына да батпайт. Ага чейин 5 жашында чоң энеси кир жууп, ошо бир ак семьяларда, жанагы башка бай семьяларда служанка болуп иштегенде, кир жууп жатканда ошол чоң энеси айтчу экен да, Опра, сен менин ар бир жасап жаткан жумушумду карап тур, потому что сен дагы кайсы бир күнү бир семьяга кул болуп барасың, служанка болуп барасың. Ошол учурда кирлерди кантип жууганда менден үйрөнүшүң керек деп, кирлерди жууп, жайып, кантип жанагынтип эме кылганды дагы үйрөтчү да. Ошол учурда Опрада ушундай 5 жаштагы Опра Уинфриде ушундай ойлор болчу экен. Жок, мен эч качан кул болбоймун, эч качан служанка болбоймун. Ушул жерде силер болушуңар мүмкүн, бирок мен болбоймун деп айтса, сен каяктагы эмелерди айтасың? Биздин тукум ушинтип келатат. Биздин ата бабаларыбызда мурда сага чейин дагы ушинтип келишкен, кул болуп келишкен. Сен дагы ушундай болосуң. Эч качан мындай нерселерди ойлобогун деп, ошол оюна дагы келечектен максатына да тоскоолдук кылганга аракет кылган, бирок ошол максатына жеткенге чейин көптөгөн кыйынчылыктар болгон да. Опранын немесин окуп көрүңүздөр, китептери бар, кинолору бар, өзүнүн автобиографиясы жазылган. 9 жашында зордуктап кетет, атасынын үйүнө батпайт, апасынын үйүнө батпайт, көчөдө жана поезд вагондордо калып кетет. Ошентип болуп туруп, анан кийин телевиденияга кандайдыр бир чудо менен келип калып, ошол жерде анын сүйлөгөн сөзүн, реч сөздөрдү таап сүйлөгөндөрүн, өзүн алып жүргөндөрү,
даже ушундай сырткы келбети анчалык бир сулуу болбосо дагы ошол өзүнүн ички энергиясынын күчтүүлүгү менен адамдарды өзүнө тартып алган да телевидениеда. Азыр аябай бай. Эми семьядан Кудай эми бакыт бербептир бул аялга, бирок башка жактан өзүн тапканга жардам берди да, өзүн тапты. Килтеген чоң школасын ачып алган, бүт бардык жерден өзүн тапкан, бүт бардык жерде аны сыйлап урматтап ушунчалык жакшы көрүшөт. Анан мен айтат элем, жанагы эми уже 40-ка чыгып калган аял экен. Мен ушундай бактысызмын деп айтканда, Опра Уинфринин айткан бир эле сөзү бар. Именно жашооңуздагы ошол бактысыздыктын алдында жашыруун ийгилик жатат депчи. Ошол өзүнүн бактысыздыгын чоң ийгиликке айлантып алганды билиш керек кээ бир айымдарчы. Мисалы сизде үй бүлөңүздө, мисалы жолдошуңуз менен болгон пикир келишпестиктер болушу мүмкүн. Же кандайдыр бир жашооңуздарда бир опыт болот да, тажрыйба алдыңыз да, кайсы бир тармакта кандайдыр бир тажрыйбаңыз бар. Адам менен сүйлөшүү, балким оратор, балким үйдө бир гүлдөрдү өстүрүү боюнча сизде бир опыт, тажрыйбаңыз барбы? Ар бир нерсени өстүрүп олтурсаңыз, ошол нерсе сизге ийгилик алып келет. Ошол ийгиликке жеткенге чейин сизде аябай кыйынчылыктар боло берет. 40 жашка чейин сиз эмнеден бактысыз болдуңуз? Ошол эмне үчүн бактысыз болуп атам деп ойлонуп көрсөңүз, ошонун алдында казып ойлонуп чыгып келе берсеңиз, ошол жерде сиздин чоң ийгилигиңиз жатат. Ошол ийгиликти сиз кармап калышыңыз керек. Бактыгүл 921 дейт. Толкун Сураныч, эфирди сактап коюңуз. Азыр иштеймин, кеч угат элем дейт. Албетте сактап коем. Тартынчактыкты кантип жок кылабыз дейт. Тартынчактыкты жок кылуу үчүн оңой эле дейм. Эгерде мына жаш кыздарда бул боло турган нерсе, анткени араңыздарда өзүңүздөр деле билсеңиздер керек. Жаш кезибизде ушунда биз баарыбыз эле тартынчак болгонбуз да. Потому что кыз деген өзү назик болот да. Тартынчак, назик, уялчак, алжаңдап чыга келген эле болбойт да. Кыз дегендер ушинтип олтуруп, кыз мезгилде өзүнүн бир суйкайып, тартынып, ийменип турса, значит, бул кыз экен деп өзүң эле байкап каласың, ушундай тартынчак болуп турса. Ата бабаларыбыз деле айтканда, мисалы, уяты жок, демек, уяты жоктун ыйманы жок деп айтып коет го. Туш келген жерге эле жанагы кээ бирки кыздар, турмушка чыгып эле кыздар бар, интернеттен деле көрүп жатсаңыздар керек. Ар кандай сөздөрдү жазып, видеолорду тартып, эми бул слишком аша чаап кеткенде ушундай бир өзүңө деле зыян алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан эгерде тартынчак болсоңуз, именно кайсы жерден тартынып жатасыз? Адамдардын астында, аялдардын астында сүйлөй бересиз, кыздардын астында сүйлөй бересиз. Анан кийин эркектердин астында тартынып жатасызбы? Бул жаратылышта болуп жаткан көрүнүш. Демек, сизде чыныгы ыймандын белгиси. Тартынчакты дагы кээде туура жакка колдонуп көрүңүз. Именно эл алдына кантип чыгып сүйлөгөндү үйрөндүңөр дейт. Эл алдына чыгып сүйлөгөндү, бул жерде Фатима эже келиптир. Фатима эже, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен сизди көргөнүмө кубанычтамын. Фатима Жумановна кириптир. Эми бул жерде да суроо бар экен. Именно эл алдына чыгып кантип сүйлөгөндү үйрөндүңөр дейт. Мен ачыгын айтайын. 2008-ден баштап, менде 2008-жылдан баштап 2016 жылга чейин почти 8 жыл. 8 жыл мен ушундай бир депрессивный состояниеде жүрдүм да. Эч ким менен сүйлөшпөйм, ушунчалык бир түнт болуп кеткем, даже сүйлөгөн сөзүмдү унутуп калам. Эми ал кезде мен эстей албайм азыр, так унутуп салгам, потому что ошол кезде какой-то бир башка адам жашап жүргөндөй да, мен ордумачы. Сүйлөгөндү да билбейм, башка нерсени да билбейм. Ушундай бир убакыттан кийин Бишкекке келип, ошентип олтуруп, жолдошум менен таанышып калып, анан ошол учурда жолдошум айтты: "Сен экранга чыкканды каалайсыңбы?" деп калды. Анан кандай экранга чыгам? Мен андай кыла албайм, мен колуман келбейт. Менде тартынчактык боло берди да ошол учурда да. Анан бир роликке тартты. Ушунчалык мен өзүмдү жек көрүп атам, сүйлөгөн сөздөрүм өзүмө жакпайт. Бирок жолдошум эч нерсе деген жок. Нормально, бүт баары жайында эле деп ошентип. Мен сезип турам, ага да жакпайт, смешной болуп жатат депчи. Ошентип олтуруп, тарбиялады мени. Камерада олтурганда монтип сүйлө, бул жакты кара, түз отур, кийингениң, чачтарың оңдо, слишком боёнбо.
боенгондо да мынтип боен деп отуруп анан сүйлөгөндө экранды кара. Айтор ушинтип күн сайын ушундай тренировка боло бергенде кимдир бирөө сизди жетелеп алып чыгып сизге үйрөтүп турганда өзүңүз эле үйрөнүп кетет экенсиз. Ошон үчүн жанагы ораторский курстар бар, актерский курстар бар. Ошол жерде бүт сиздин тартынчактыгыңызды жоюп, өз алдынча кылуу албетте кыйын, бирок сөзсүз түрдө ушундай курстарга катышыңыз. Ушундай өзүңүздүн чөйрөңүздү түзүп алып, досторуңузду, өзүңүздүн курбуларыңызды алып туруп, ошолордун астында уялбастан бир каалоо тилектерди, жакшы сөздөрдү айтып, ушинтип бир тренировка кылсаңыз болот да. Жолдор аябай эле көп. Мисалы досторуңуз менен, курбуларыңыз менен жолукканда баарына бир жакшы өзүңүз уялып тартынып айта албай жүргөн сөздөрдү айтсаңыз болот. Мисалы, досторум, курбуларым, мен силерди баарыңарды жакшы көрөм, силер ушунчалык татынакайсыңар деген сыяктуу бир каалоо тилектерди, мактоо сөздөрдү айта берсеңиз, ошентип акырын бир күн тартынчактыгыңыз жогот. Бул менин жеке өзүмдүн тажрыйбам. Эми башка актерский мастерство, жанагы ораторский курстарда кантип үйрөтөт билбейм, бирок мына ошентип үйрөнсөңүз болот. Эми бул жерде да суроо бар экен. Айтолкун энергетический вампир адамдардан кантип кутулса болот дейт. Энергетический вампир дегенде сиз мисалы кимди айтып жатасыз? Энергетический вампир деген мисалы урушчак, урушуп сизди ушинтип нервиңизди жеп ушундай боло берет. Мисалы сиздин жакын адамыңызбы? Эгерде сизге алыс адам болгон болсо, андан оңой эле баш тартсаңыз болот да. Жакын адамыңыздан кантип баш тартасыз? Бир тууган, жолдошуңуз болсо, кайын журтуңуздан болсо, демек ал өзүнүн табияттан ушундай характери ушундай да, ошого жараша игнор кылып, оюңузду башка нерсеге бурушуңуз керек да. Именно мен сизди азыр сурооңузду түшүнбөдүм. Ошол именно энергетический вампир дегенде кимди назарга тутуп атасыз? Эгерде сизге такыр пайдасы жок эле адамдар болсо, оңой эле баш тартып коюш, мамиле кылбайсыз, сүйлөшпөйсүз. Анын ордун эми башка адамга алмаштырып коюш оңой эле да. Анан жолдошуңуз болгон болсо, анда ошол биринчи кезекте өзүңүз өзгөрүшкө туура келет да. Эмне себептен ал энергетический вампир? Ошолорду изучать этүү. Бул жерде айта турган аябай сөздөр көп. Балким сабактарга катышасызбы? Балким өзүңүз өзгөрүп, өзүңүз такыр башка адам болуп чыгып келип, анан аны ошо сиз өзгөргөндөн кийин ал өзүнчө эле өзгөрүп кетиши мүмкүн да. Потому что психологдор айтат, аял энергетический жактан күчтүү болгондо эркектер өзү эле баш ийип калат деп айтат да. Качан эркектин жанагы күчү башкарып калганда үйдө тирандар, ошол учурда аялдар ушундай страдать эте берет. Барып ошо жыл өткөн сайын эркек алсырай берет го. Ошол алсыраганга чейин аял ичинен каргай берет, күйөөсүн, ичиндеги жаман энергиясын ошол күйөөсүнө жөнөтө бергенде уже эркек алсырап кете берет. Барып уже картайган кезде уже ооруга чалдыгышы мүмкүн, ошол аялына зависимый болуп калат. Ал эми аял качан ушундай психологический жактан ички дүйнөсү таза, жакшы сөздөрдү көбүрөөк сүйлөп, жанагындай мактоо сөздөрдү көбүрөөк сүйлөп, ушундай бир күйөөсүнө болгон ойлору таза болгон болсо, ошо күйөөсү ошого жараша өзгөрүлүп кете берет экен да. Ошон үчүн айтып жатпаймынбы? Аялдар энергетический жактан 9 эсе күчтүү болот, ал эми эркектер физический жактан күчтүү болот деп. Сиздин ички энергияңыз канчалык таза болсо, ички энергияңыз канчалык күчтүү болгон болсо, күйөөңүздү ошентип эле оңой эле өзгөртүп алсаңыз болот. Мен эфирге чыкканда сүйлөй албай калам дедиңиз да? Мен эфирге чыкканда сүйлөй албай калам. Не себептен болот дейт. Себебин мисалы кандай? Мен эфирге чыкканда сүйлөй албай калган учурлар, мисалы сөзбен адашып кетем, жаңылып кетем, ушундай болушу мүмкүнбү? Мисалы мен азыр сүйлөп келатып, бакытсыздыктын алдында жашыруун бир ийгилик жатат дегенде, ушу бир сөздү кайра кайталап сөз менен жаңылып калыш мүмкүн. Же болбосо сөз таппай калганды айтып жатасызбы? Сөз таппай калган болсоңуз, значит сиз моундай кадимкидей эле мына ушундай блокнот алып аласыз дагы. Эфирге алдын ала жарым саат убактыңызды бөлүп даярданасыз. Биринчи, эмне темада эфирге чыгайын деп атасыз? Ошо эфирлерди план кылып жазышыңыз керек. Биринчи ушул темада сүйлөйм, экинчи ушул темада сүйлөйм, андан кийин ушул темада деп. План менен, плансыз иш болбойт. Өзүңүздөр билесиздер. План менен иш кылсаңыздар, ошондо оюңузду бүт баарын чогултуп аласыз. Мен да кубанычтамын дейт Фатима Жумановна. Мен дагы үйрөнгүм келет, оюмду толук билдире албай калдым. Мурда башкача адам элем, азыр стресс болгондуктан оюмду толук айта албайм дейт. Өзүңдү өзүң канткенде таба аласың дейт. Таежем постоянно унижает дейт. Таежеңиз болсо,
сизге тайжеңиздин эмне кереги бар? Мисалы күн сайын ал менен күн сайын сиз ушундай сүйлөшүп турганга мажбур болушуңуз керекпи? Ушу сизге керек ошо тайжеңиз менен сүйлөшүп турган. Ага караганда башка, эгерде сиздин чоң энеңиз жакшы болсо, эжеңиз, апаңыз жакынга ага караганда, ошол сизге жакын адамдар менен көбүрөөк көңүл бөлүп сүйлөшө бериңиз. Баба эже сөз тупай калам дейт. Слишком сүрдөгөндө сөзүңүздү жоготуп коесуз, анан кийин сизде элдерге жанагы сөзүңүздү жеткире турган оюңуз эмес, наоборот, мындай страх бар да сизде. Азыр ошондой бир жаман сөз жазылып калбайбы экен, же болбосо ушундай мен критика кыла турган сөздөр болуп калбайбы экен, жаман комментарий болуп калбайбы экен. Айтор ушундай корунуп турасыз да, ошо корунуп атып, сиздин ойлоруңуз ошо корунуп атып, өзүңүздү защита кылганга коройт дагы сиздин ойлоруңуз, Анан оюңузду жоготуп саласыз. Сиздин ойлоруңуз качан ошо айта турган темада, ошол жандуу өзүңүздүн мына катталуучуларыңыз менен сүйлөшүп, бүт оюңузду ошолорго арнаган кезде сизге жаман сөз жазып атышабы, башка болуп атышабы, страх жоголот да. Потому что бул жерде уже чисто энергия кетип атат. Алар менен чынында от души сүйлөшүп атасыз. Сүйлөшүп болтуруп, анан сиз өзүңүздүн оюңузду айта бересиз. Эми бул жерде айтып жатпайм, азыр мен сиздин сурооңузга бир эле сөз менен жооп бере албайм да. Күнү түнү мисалы камераны коюңуз дагы, ушунчалык эфирге чыккыңыз келип аткан болсо, камераны коюп туруп, жөн гана телефондун камерасын коюп ошол жерден сүйлөңүз биринчи. Эфирге чыкканда дагы жана дикторлор дагы даярданат, окуйт, түнү менен сөздөрдү жатташат, ведущийлер дагы. Ошол сыңарындай эле сиз дагы сөздөрүңүздү алып жазыңыз. Жазып олтуруп ошол нерсени окуп, түшүнгөнүңүздү айтыңыз, же болбосо жаттай турган памятыңыз жакшы болгон болсо, жаттап анан айтып, ошол жерден анан катачылыктарды издеп жазып оңдосоңуз болот. Саламатсызбы дейт, күйөөмдү кызгана берем, обу жок нерселерге да, классташтарынан, көчөдөгү кыздардан дейт. Кантип арылам бул кызганычтан дейт. Кайненем мени жактырбайт, мени дайыма басынып берет, эмне кылсам болот дейт. Карызга акчаларды ала албай жатам дейт. Бул жерде мына күйөөсүн кызганган эми, по-моему, жаңы турмушка чыккан окшойсуз, жаңы турмушка чыгып, эми жаңы турмушка чыкканда дагы мындай да, сизде мисалы сиз өзүңүздү толук түрдө 100%га өзүңүздү сүйбөйсүз. Күзгүдөн карап өзүңүздү сулуу көргөндүн ордуна өзүңүздө кемчиликтерди издей бересиз. Балким мына мисалы, ой менин көздөрүм Анджелина Джолинкине окшогондо, ой менин губаларым тигиге окшогондо, менин фигурам тигиге окшогондо, ошентип ушундай кемчиликтерди издей бергениңизде, сиз өзүңүздү ушундай басынта бересиз. Мен биринчи ошо китепти окуганда мындай деп айтат да, сиз өзүңүздү күзгүдөн 70% сулуу көргөн болсоңуз, недостаточно да бул деле. А сырттагы адамдар сизди толук түрдө 100% сулуу көрөт. А бул идеальный сулуу экен деп сырттагылар ушундай көрөт экен. Эгерде сиз өзүңүздү 50%га сулуу көрө турган болсоңуз, сырттагы адамдар, сизди көргөн адамдар где-то бир 60-70% эле сулуу деп ойлойт экен да, келбеттүү, адамга жагымдуу деп. Эгерде сиз толук түрдө ушундай кемчилигиңиз болуп жатса деле, күзгүдөн карап туруп, мен толук сулуумун, мен ушунчалык бир келбеттүүмүн, мен ушундай бир приятный женщинамын деп өзүңүзгө аффирмацияларды, комплименттерди айткан болсоңуз, барып өзүңүз ушундай сулуу болуп аткансыз да, күйөөңүзгө да ошондой көрүнөсүз. Сиз күзгүдөн өзүңүзгө кандай көрүнсөңүз, күйөөңүзгө да ошондой көрүнөсүз. Потому что күйөөңүздүн ортоңуздарда неке бар да, өзүңүздү кемчилик, мындай
кем сезип, башкалардан басынтып ушундай кыла бересизби күзгүдөн көргөндө, же болбосо ошол сиз кызганып жаткан айымдардын астында сиз өзүңүздү мындай, значит, өзүңүздү сүйбөйсүз да, начар, толук түрдө өзүңүзгө ишенбеген үчүн анан кийин ошо типа күйөөңүз башка жака кетип калат деген ойлор боло берет да. Ошентип олтура берсеңиз күйөөңүз бир күн кетип калат. Ошондой ойлор боло берген болсочу. Потому что бул жерде сиз уже сигнал жиберип атасыз. Сиздин ойлоруңуз уже кетет дагы. Биздин мына ал жашап жаткан алам зеркальный отражение деп айтканбыз, күзгү сымал. Сиздин ойлогон ойлоруңуз барат дагы кайра чагылып туруп өзүңүзгө кайра кайтып келет. Кызганып, мени таштап кетип калат, мени башка бирөөгө алмаштырып кетет деген тынчсыздануу болдубу? Уже сизде сигнал кетти. Кайрадан ошол чагылып сизге келет. Бир күн анан кийин бирөө менен ойношуп кетиши мүмкүн, бирөө менен жүрүп кеткен көрүп каласыз, телефондон бир смстерди көрүп каласыз. Демек, бунун баарына өзүңүз күнөөлүүсүз. Сиз ошол нерсени качандыр бир убакта сигнал жибердиңиз, ойлодуңуз, ошол нерсе ишке ашты. Эгерде азыртан баштап күзгүдөмүн карап, өзүңүздү өнүктүрүп, китептерди окуп, сабактарга катышып, ушундай бир полноценный айым катары, билимдүү айым катары өзүңүздү өнүктүргөнүңүздө, ошондо гана сиз ошондой өзүңүзгө ишеним пайда болот да. Мен эч качан таштап кетпейт. Потому что мен күйөөмө татыктуу аялмын. Мен өзүмдү сүйөм деп мына ушундай ойлор пайда болгондо, ошондон кийин күйөөңүз сизди таштап кетпейт. Сизде кызганыч сезимдери да жок болот. Анан өзүңүздү өнүктүрбөй эле күйөөңүздүн аркасынан жабыша берген болбойт да. Зачем керек бар күйөөңүзгө сиздей жаш кыздардай болуп ыйлап, кызганып, өзүн садага чалып, курмандыкка чалып өксүп отурган мындай айымдардын эч бир эркекке кереги жок да, эч бир эркекке кереги жок. Мейли сиз 1000 сулуу болуңуз, 1000 фигурная болуңуз, канчалык өзүңүзгө карап салондон чыкпасаңыз да, күйөөңүздү кызганып, аны эзмелеп, артынан түшүп алып, мына бир жаман нерселерди айта бергенде бир күн болмосо бир күн эчтекеңизге карабай таштап кетет. Кайнене мени жактырбайт дейт. Кайнене темасында мен көп, мисалы мен эме кыла албайм, жооп бере албайм, бирок мен дагы айтат элем. Сиз дагы ошо кайненеңиздин бир нерсесин жактырбайсыз, ошон үчүн сизди да жактырбайт. Кыскача эле ушинтип жооп берет элем да. Мисалы, сиздин эмнеңизди жактырбайт. Анан сиз дагы именно кайненеңиздин эмнесин жактырбайсыз. Азыр эле жооп бердим да, зеркальный отражение. Биздин айланабызда, чөйрөбүздө бүт адамдар бизге чагылып көрсөтүлүп турат. Сырткы могул эме түсүбүз, келбетибиз башкача болгону менен, ички ошол жан дүйнөсү, мүнөзү, характерлери бүт баары ошол сиздикине окшош адамдар жолугат да. Ал жерде кызык суроо бар экен. Күйөөм жакшы, бирок минус жактары эле көрүнө берет дейт. Күйөөңүз жакшы, бирок минус жактары эле көрүнө берген болсо, бир нерсе айтайынбы? Мен ушул нерсени дагы мына мисалы биз семейный жашоодо көпчүлүк ойлошот да, буларда эч кандай проблема жок болсо керек мында депчи. Анан мени дагы ошентип ойлошот экен, идеальный жена болсо керек деп. Мен бир нерсени айтышым мүмкүн. Кызым жаңы төрөгөндө, ошондо 4 айлык болгон кезде мен кечке китепти колума кармап алып туруп, кызым коляскага салып алып, ошондо кызым уктап жаткан кезде жөн жүрбөстөн китепти колума кармап алып ошондо окуп жүрө берчүмүн да. Анан кийин өтүп баратып, ал жака өтүп деле, бул жака өтүп деле, ошол машинабыз биздин домдун алдында токтоп турганда, эми ошол кезге чейин ойлогон эмесмин, бирок ошол учурда эмнеге ойлодум экен билбейм. Жөн гана оюма ошо кылт этип эле бир нерсе келди да. Машиналардын жанынан, биздин машинабыздын жанынан улам эле балдар өтөт, ары өтөт, бери өтөт. Анан кийин адамдар көп өтүп баштады да. Ошо мен көзүмө көрүндү. Анан ушу машинабызга тийип койбос бекен, ошол машинабызга бир нерсе кылып койбос бекен деген эле ойлор боло берди 1-2 күнчү. Андан кийин уже унутуп калдым. Ошодон көп өтпөй эле, максимум бир айдын ары бери жагында ошол жерде семейныйлар урушуп кетиптир. Жаш эле семьялар экен. Күйөөсү ичип алып, анан аялын кубалап чыккан үйдөн, ошентип кубалап чыкканда, күйөөсү аялына жетпей калат дагы, таш менен атып урганда, ошол аялына тийбестен биздин машинанын эмесине тиет. Эмнесине, жана терезесине тийип калат. Терезесине тийгенде жанагы биздин машина жанагындай кымбат машина болгон үчүн ушу терезесин ушунчалык сынбаса дагы бирок жаракка кетет да, аябай чоң килтеген таш, бирок жаракка кетет. Жанагы чыккан үндөн мен үйдө туруп билдим да, что бир нерсе болду машинага деп сездим заранее.
Значит, бул жерде биринчи менин күнөөм, потому что менде уже ушундай ой болду, уже мен өзүм жибердим да, бул нерсеничи бир нерсе болуп калбай экен, бир жаман нерсе болуп кетиши мүмкүн деген сыяктуу. Ошондон кийин мен ар бир ойлорумду контроль кылып калдым, башка ар бир сүйлөгөн сөздөрүмдү контроль кылып калдым да. Ошондуктан мен айтат элем, күйөөңүз жакшы, бирок ошол эркектин жаман жактарын издей берсеңиз, ошол күйөөңүз бир күн аябай чоң проблемага жолугуп калат. Ушунчалык бир проблемадан баш чыкпагат, потому что сиз анын жаман жактарын ойлой бересиз, ошол жамандыктар бир күн чоң болуп, анын астына жар болуп жолугат да, ошо жарга түшөт бир күн. Ал жар деген уже проблема, ал проблемадан чыкканга болбойт. Балким болезнь, оору сыяктуу, балким кандайдыр бир карыз, банкрот, билбейм, кандайдыр бир нерсе болушу мүмкүн, потому что сиз ошол нерсеге жолуна ошондой бир жаман нерселерди таштап жатасыз да. Ошондуктан мен азыр дагы бир китепти окуп атам, буюрса дагы жакында ошондо бөлүшкөнгө аракет кылам. Менин эмем ошол китептерди окуган сайын өзүмдүн күнөөлөрүмдү сезе берем бул жердечи. Ой, мен ушундай жаман нерселерди кылып жүргөн турбайм, мен ушундай бир жаман сөздөрдү сүйлөп жүргөн турбаймбы деген сыяктуу ушундай сөздөр болуп жатты да менде. Ошон үчүн мен айтат элем, аялдардын азыркы учурда, азыркы мына биз жашап жаткан доордо уже жанагы алтын доор деп айтат экен да, золотой век деп айтышат экен. Анан кийин доор өзгөрүп жатат деп айтып жатат го. Пятое измеренияга чыгыш үчүн адамдар өздөрүнүн ойлорун контролдош керек. Кече биз Фатима Жумановна айтып жатпайсызбы түз эфирде? Ойлор ушунчалык адамдын тагдырын өзгөртүп жиберет экен да. Мурда жанагы 45-жылда согуш убагында ага чейинки кездердеги мына тарыхка кайрылып көрө турган болсок, адамдар ушундай только физический жактан аябай көп күнү түнү иштешет эле. Колхозго иштеп берет, же болбосо байлардын колунда кул болуп иштеп берет. Мына ошентип иштесе, анан кийин адамдардын курсагы, кара курсагына араң акча табышчу да. Ал кезде адамдар кыймыл аракети менен жакшылык кылса да, жамандык кылса да, ошо кыймыл аракети менен ошо 40 жылда кайра кайтып келет өзүңө. Жакшылык кылсаң да, жамандык кылсаң да деп айтып жатат. Эгерде ошол учурда ошо кыймыл аракет ошол доордун эмеси болгондо негизги. Ал эми азыркы доор дейт, силердин ойлогон сөзүңөр силердин өзүңөрдүн же досуңар болот, же душманыңар болот дейт. Мурда биз кыймыл аракетибизге, кандайдыр поступкаларга жооп бере турган болсок, азыр биз ойлогон ойлорубузга, сөздөрүбүзгө жооп бере турган заман келди. Потому что сиз жакшы нерсени ойлой берсеңиз, ошол нерсе ишке ашат. Бул нерсе болот эми. Азыр бул жерде аябай суроолор көп экен. Мени бул жакта чакырып жатышат. Азыр бул жакта чакырып жатышат мени телекке каршы. Убактым да бүтүп калды. Азыр биздин экинчи партиядагы китебиз уже чыгып калды. Ошол бакытка карай 100 кадам. Эгерде заказ бере тургандар болсо, кайрылып заказ бериңиздер. Мени уже азыр шаштырып жатышат. Экинчи партияга уже заказ берип чыгарып баштадык. Анткени ал электер бар. Биздин ошол оюбузча көптөгөн айымдарга ошол нерсени жеткирүү. Биринчи алган 100 китепте бекер жеткирүү, анан кийин 10дон ашуун медитацияларды ушунда белекке кылып, анан группа ачып ошол жерде 100 күн бою бири-бири менен иштешет деп мына ушундай акцияларды, скидкаларды кылдык да, эми ушундай белек болсун депчи. Азыр эми кийинки партияларда доставканы ушундай бир убакыт кетет экен, шаар ичинде аралап, айтор мына ушундай көп эле убакыт кетип калат экен да. Эми ошол китепти заказ кыла турган болсоңуздар, мурдадай бир 10дон ашуун медитация эмес, ушу 3-4 медитация беребиз. Анан кийин жеткирүү эме бекер эмес. Мындан кийин ушу акция бүттү. Ушу акцияга жетип калгандар аябай бактылуу айымдар деп эсептейм. Ушунчалык жан талашып, ушунчалык мен китебимди батыраак салып жүрбөйсүң, мен китебимди жөнөтүп жүрбөйсүң деп арасында урушкандар болду. Ушундай умтулуу менен, ынтызарлык менен күткөн айымдарды мен аябай туура түшүндүм. Анткени эгерде мен да алардын оюнда болсом, мен өзүмдүн эңсеген китебиме жетиш үчүн
барлык нерсени кылмакмын да. Ошондуктан мен ал айымдарды аябай жакшы түшүнүп турам. Азыр деле күтүп жатышат, көптөгөн айымдарга жете элек китептер. Камчаткага барыш керек. Москвага дагы толук жетпей жатат. Азыр ошол экспресс доставкадан да СДЭКтен жибердик. Тилекке каршы ошондой ортодо түшүнбөстүктөр болуп убагында жетпей калыптыр. Ошон үчүн азыр заказ берген болсоңуздар дагы мен аябай кубанычта элем. Ичиндеги ушул 100 күндүк 100 түрдүү техникаларды аткарып көрүп, 100 күндүк убакытты күн сайын өзүңүздөргө 5 минуттан 10 минуттага чейин бөлүп ушундай бир өзүңүздөрдү өстүрсөңүздөр болот. Ичинде аябай кызыктуу темалар бар, кызыктуу маалыматтар бар. Бүт бардык нерселер камтылган. Ошол нерселерди алыңыздар, пайдаланыңыздар. Ошол менен биргеликте медитацияларды угуп, өзүңүздөргө бир жагымдуу бир маанай тартып алсаңыздар болот да. Ыраазычылык баарыңыздарга. Кийинки эфирден жолукканга чейин аман болуңуздар. Эфирди сактап коюңуздар.